Ошол бүгүнкү биздин берип аткан маалыматты көрүп аткан кыргыз элинин жарандары. Ошондой эле мен бүгүнкү өзүмдүн укугумдан пайдаланып эң биринчи биздин ажообуз президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрыла кетким келет. Биз Кыргыз Республикасында 7 Дубан элинде кредиттен жана көбөй адилет кредиттен жана ар тараптуу көбөйлүү маселелер менен жабыркаган 7 Дубан элиндеги 3560 үй бүлөнүн бири менмин. Жана ушул эки элдер өзүбүз жарандар. Ар бир жаран өзүнүн укугун, ар бир жаран өзүнүн иштерин көрсөтүү менен келатышат. Биз муну канчадан бери айтып келатабыз. 20-жылы ноябрь айында кандидаттык коюп атканда да сизде болгонбуз. Андан кийин 21-жылдын февраль айында дагы ушул маселелер менен сизге бир канча ирет кайрылып келатабыз. Азыркы күндө дагы 19 апрелден бери Ак үйдүн жанында жай митингде отурабыз. Биз бул митингке чыгуу менен бирөөлөрдү кессин же бийликтерге каршылыгыбыз жок. Же болбосо биз ушул кредиттерди жоюп бергиле, тоңдуруп бергиле, биз үчүн мамлекет төлөсүн деген жерибиз жок. Биз ушул жалгыз үйлөр алынбасын, мораторий берилсин, ушул үйлөрдү карап чыккычакты. Андан сырткары ушул могуеки мамлекеттин деңгээлинде жумушчу топ берилсин деп суранып атабыз да. Анткени бул ведомстволор аралык жумушчу топ берилгенде банк тоготуп койгон жок, келген жок. Наоборот, күчөп кыргыз элинин жалгыз үйлөрүн алып аткандыктан биз ушул жагдайларыбызды айтып кайрылып сурап атабыз. Биз Садыр Нуркожоевич, ушу энелердин көбөйүнө көңүл буруп койсоңуз деп суранабыз. Ушу биздин маселени чечип берип койсоңуз деп суранып ыйлап келебиз. Азыр мына эми эле Жалал Абадта дагы бир эне оорутчаса үйүн алып жатат. Аябай шашылыштык менен банктар үйүн алып жатат. Бул жерде биздин Улуттук банктын кызматкери Абдыгулов Толкунбектин шалакылыгы болуп атат. Элге кыргыз элин кол кылып берип атат. Банктарга адвокат болуп атат. Мына ушундай жагдайлардын айынан биз кыйналып келатканыбызды айтып атабыз. Бир канча иретте өкмөткө кайрылсак Улуттук банкка баргыла дейт, депутатка кайрылсак Улуттук банкка баргыла дейт. Барсак ал болсо колу менен потолокту көрсөтүп туруп мен президент чечет жана эл өкүлдөрү чечет деп айтат. Ошону менен биз ортодо эле футбол болуп жүрүп атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу энелердин көбөйүн чечип бериңиз. Кредиттен жана ушул ар тараптуу көбөйлүү маселелер боюнча жумушчу топ түзүп бериңиз. Ошондой эле ушул шалакылык кылып аткан Абдыгулов иштен кетсин же кыргыз элине нормально иштеп берсин. Болбосо иштей албаса, орунду кармабай, элдин абалына калбай, элди кул кылбай бошотуп берсин. Энелердин үнүн зары сизге жетет деп ушунчалык сураныч менен өтүнүч менен кайрылып келебиз. Садыр Нуркожоевич, биздин кайрылууну кабыл алыңыз. Рахмат көңүл бөлгөндөрүңүзгө. Кредит алганда 50 000 доллар алып, 2013 жылы кайра 120 000 доллар алгам. Мен 2013 жылы Россияга барып, мен өзүмдүн бизнесим Россия Казакстан. 2013 жылы Россияга барып, доллар түшүп, рубль түшүп, доллар көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу мен аябай банкротко учурагам. Ошондо келип Оптима банктын главный офисине келип, биздин координатор Насихат дегенге байланышкан. Байланышканда она меня успокоила, она говорила, говорит, спокойно езжайте, говорит, решим этот вопрос. 2014 год они мне кабальный договор түзүп, 2014 год они повторно, чтобы 2013 год чтобы я перекрыла, 120 000 повторно еще мне дали. Общей сложности 256 000 долларов я брала. Из них я в течение 3 лет я погасила 188 основная сумма, 49 000 долларов, проценты я заплатила. Досрочно. За год, хотя они мне дали 3 года, за 3 года они мне, за течение год, они мне за 3 года проценты сняли. Ладно, я промолчала. Мы люди неграмотные, я понимаю, но вы нас тоже, однако, поймите. Мы сколько раз в Национальный банк обращались. Абдугуловка обращаться еткенде, Абдугуловтың замы, элдерді кабылдап турган Майтпасов бизге одно и то же ответ давал. У меня несколько ответов. Вот у меня сколько документов. Если не верите, я могу даже показать. 2021 год biz кайра мы обратились. Бизге азыр жакшынакай ответ беришиптир да. Почему? Я думаю, власть поменялась, ошол үчүн булар кайра жакшынакай ответ жазып берип атат да. Мы куда только не обращались. Мы Абдугулову тоже. С трудом мы заходили. Он нас принял. Bir ay өлдөн бери самсалап ушул Бишкекте жүрүп күндүн ысыгында. Bir айда Абдугулов еле-еле бизди принимать эткен. Принимать эткенде он как он принял? У него охрана усиленная,
пожалуйста, секретарь, астында 5-6 телефон, он даже 5 минут он не мог даже bizde послушать нормально, по-человечески. Он взял, говорит, я ничего не могу решить, говорит, этот вопрос. Но однако, bizde Кыргызстанга келген инвесторларга лицензияны кто дает? Это Абдугулов дает. Почему он не может проконтролировать ошол банктардын үстүнө? Куда мы должны обратиться? Егерде 4-я революция баштала турган болсо, во всем будет виноват это Абдугулов. Я хотела Толкунбек Абдугулов попросить, и еще Майпасовты, замы, как ее, Кизекбаевна. Я хотела попросить, вот они большие зарплаты получают, по 400, по 200 тысяч сомов. Люди 40-45 лет проработали, учителя, врачи получают 4,5-5 тысяч сомов. Но это, по-моему, абсурд, вы сами поймите, пожалуйста. Почему мы должны коммерческий банктардан страдать? Анда bizde кулгу берсин Казахстанның банктарына. Я понимаю, они бизге лицензия беришет, лицензияны Абдугулов берет экен. Эмне үчүн Абдугулов ошону контролировать этпейт? Что он не имеет, что ли, правда? Абдугулов, конечно, доляда отурат. Ошол үчүн Абдугулов эчтеке айта албайт. Я хотела ушундан пайдаланып, биздин президент Садыр Жапаровтан кайрылат элем. Биздин көз жашыбызды, пожалуйста, угуп коюңуз, көрүп коюңуз. Биз могул жерде 7 дубандын энелеринин бүт баары чогулуп сизден суранып жатабыз. Пожалуйста, бизди кабыл алыңыз. Кабыл албасаңыз, Абдугуловду өзүңүз көзөмөлгө алыңыз. Егерде 4-я революция боло турган болсо, Абдугулов түздөн-түз Абдугулов будет виноват. Алар адвокат болуп бүтүшкөн, банктардын ортосунун бүт баарынан адвокат болуп. Бизди вообще, бизди эч ким уккан киши жок. Биз кыргыздын жарандарыбыз. Биз кайсакка барышыбыз керек. Силер бизге жардам беришиңер керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизден суранат элек. Биздин ыйыбызды, көзүбүздөн аккан кан жашты угуп, көрүп, биздин көйгөйүбүздү чечип бериңиз. Биз кредитти төлөбөйбүз деген жерибиз жок. Мы будем платить. Дайте нам возможности. 2018 год они у меня холодильник отключили. Я как предприниматель, у меня картошка там хранилась. Они не имели права, Оптимабанк. Мен аларга өзүмдүн имуществомду мировое соглашение кылып берген эмесмин. Кто за эти будет отвечать? Ысыккөл областной прокуратурасы прекрасно билет. Они все промолчали. Куда мы должны обратиться? Да, банкта акчалар бар. Они будут платить. Банктын прямо управляющий юриси келип мага айткан. У вас денег нету платить. Но у нас есть банк, у нас есть денег. Любой сотту сатып алабыз. Соттор эмне үчүн карапайым элдердин сөздөрүн угушпайт? Эмне үчүн биз тарап? Эмне үчүн мы должны суд подавать? Соттор банк тарапка чечип берет. А эмне үчүн банктар имеет право суд подать? Ошого ответ бергилечи, пожалуйста. Урматтуу Толкунбек Абдугулович, биз сизден суранат элек. Биздин көйгөйлүү маселебизди чечип бериңиз. Эгерде чечип бербесеңиз, ордуңузду бошотуп бериңиз башка кишилерге, пожалуйста. Я вас прошу. Менин үйүмдү рейдерский захват менен Душанбеков Тынайбек алып атат. Анын баласы СМБда иштейт экен, Душанбеков Марат. Анын аялы Душанбеков Асылбүбү күйөөсүнө адвокат болуп алган. Аласа бересем жок, 11 жыл соттошуп атабыз. Адилеттикти таба албай койдум. Ушунун башы микрокредит Азия сервис директору Эльмира Жээнтаева менин документтеримдин баарын тең ушуларга берип чыктады. Мен эч бир согласиям жок, эчтекем жок берди. Ошентип мен Нацбанкка жазып атам. Мен бир канча жолу жазып атам. Нацбанк мага жооп берип атат. 216 берене бузулду деп. Бирок ошого эч нерсе колдонбойт. Мына Абдугулов, Толкунбек бир эле азыркы биздин Садыр Нуркожоевич менен иштеп аткан жок. Бул Атамбаев менен де иштеди. Бул Жээнбеков менен де иштеди. Бул баланын билбегени жок, элге кайрымы жок. Элдин убал соогунан коркпойт. Азыр менин үйүм өзүм төлөп атам. Элде мен эмемде жок, просрочкамда жок. Төлөп аткан учурумда менин үйүмдү ушинтип алып алды. Садыр Нуркожоевич, мен сизден суранам. Мен азыркы күндө усилениеде турам. Эч бир аласа береси жок аял менен 11 жыл сеттешип. Алдыбыз уже өлө баштадык, бир эмес үй бүлөмөн экөөсү өлдү. Азыр үчүнчүсү ким билсин, мен турам. Бирок ошондой эле Ташиев, камчы Ташиевке да кайрылам.
ушул сиздин сотруднигиңиз Дүйшөнбеков Марат Ленинский сельсоветке келип менин үйүмө учетко туруп алды. Хотя Алмазбек Атамбаев үй берген экен Көкжардан. Үйүм жок деп келип алып, айыл өкмөтүнө басым жасап атат. Ошол балдарым, суранам, Камчы Ташиев, өзүңүздүн сотруднигиңизди карап коюңуз. Мен Ледейский захват менен үйүмдү алып атат. Садыр Нуркожоевич, ушу сиз президент болуп келгенде айткан сөздөрүңүз бар эле. Атамдын арбагы, энемдин арбагы деп. Эгерде сиз атаңыз менен энеңиздин арбагын ойлосоңуз, бизге окшогон карапайым энелерди карап коюңуз, суранабыз. Биз эч жактан уже үмүт калбай калды. Нацбанкка бар дейсиңер, эшигин тешип күттүк. Не кыларыбызды азыр билбей да калдык. Бирок жаман болот го. Жакшылыкты ойлодон калдык. Эшиңердин алдына келип отурабыз, кароо жок бизге эч кимден. Айта турган адамдарды. Садыр Нуркожоевич, сиз чындык үчүн чыркырап, жаштай өмүрүңүздү, ден соолугуңузду берип, соттон адилеттүүлүк таппастан 4 жылдап түрмөнүн төрүндө отурдуңуз. Сизге бул тааныш нерсе болсо керек, бул соттордун сатылганы. Соттордун адилетсиздиги сиз үчүн жат нерсе эмес. Ошонун ичинде ушул жердеги отурган 7 дубан энелер көздөрүнөн жаш агып, карайлап, ушу жалгыз үйүн алдырбастын аракетин кылып, Кыргызстандын 7 бурчунан келип отурабыз. Сиздердин суранарыбыз ушу биздин үнүбүздү угуп коюңузду чоңдон чоң өтүнүп сурайм. Мен өзүм жесир аялмын. Өкмөт мамлекет берген кызматын кылып, жашым өтүп кеттир, мен коммерция кылып, бизнес кылып, чоң бизнестин башын баштагангачы. Мен кичинекей болгон пенсиям менен балдарымды багып аттым эле. 2013 жылы Оптима банктан $19,500 кредит алып, ипотекага деп оформить этишкен. Өзү негизи ипотекага алганын сураган эмесмин, мен потребительский кредит сураган булардан. Оформление ипотекага деп оформление болгон экен. Мен бул кредитти 3 жылдында $19,800 алган кредитимди төлөп бериптирмин мен банкка. Төлөгөн төлөмдөрүм $19,800. Калган $630,000 сомдук процент пенияга менин $40,000  3 комната үйүмдү алып коюп отурушат. Ал үйдө мен 6 балам, 3 неберем, 2 уулум менен жашайм. Балдарым кыбыратса налог төлөйбүз, мамлекетке налог төлөйбүз. Биз уялбай отурушат жанакы жогорку жактардан бизге окшогон налогторду жеп коюп. Ошонун ичинде Абдугулов уялбастан 400,000 айлык алып отуруп, 5 миллион сомдук үйүн депутаттарга келип атат. Списание кылып бериңиз, мен жесирмин, мен жетиммин, балдарым жетим деп. 400,000 айлык, бул кимдин эсебинен келген айлык? Көрсө бул Абдугулов жанагы банктардын ортомчусу экен. Мындайча айтканда, мамлекеттик кызматкер эмес, далдалчы экен. Элин журтун ойлобогон, эртеңки күнүн ойлобогон, элдин каргышынан коркпогон адам экен. Ушундай кызматчыны сиз болгондо дагы эң чоң казынага алып барып отургузуп койгонуңуз туура эмеспи деп ойлоном. Сиз туура түшүнүүңүздү каалаймын, ушул иш ордун карап берүүңүздү суранам. Ошентип менин үйүмдү 2019 жылы мага айтпастан туруп, өзүнүн подставной лицосу 18 жаштагы балага сатып үйгө турат. Мен азыркы күндө 1 жылдан бери чыркырап акчамды көтөрүп алып, каерге төлөйүн, үйүмдү бошотуп бер деп Оптима банктын башчысы Тыныбеке Пархан Пакеров Тыныбеке канча жолу кайрылдым. Ал ит чыгаргандан 5 бетер видеодон карап отуруп, мени банктын эшигине жолотпой отурат. Азыркы мезгилде соттук териштирүүлөр жүрүп атат. Бирок мен сотко да, прокуратурага дагы мен ишенбейм. Себеби булар мындайча айтканда жанагы гестапо, банктын чөнтөгүнө көз каранды, булар кулдар деп айтам. Мамлекеттик мыйзамды сыйлаган адамдар эч качан мындай бир чындыкты чыркыратып, чырылдап аткан чындыкты жаап койбош керек эле. Жок дегенде статьяны алып барып көзүнө көргөзүп отурсаң дагы, жок бул сизге ылайык эмес дейт. Мен оказывается, мен башка жактан келген иностранец экенмин. Мен өзүмдүн жеримде туруп, мен өгөй энекемин.
Менин мамлекетим мени коргобостон мени кайра кордоп туруп атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошондой эле мага окшогон азап тарткан 18 жылдап Россияда күйөөсү дворник, өзү уборщица болуп жүргөн бир жараныбыз бар, Тоюнбаева Токтокан деп. Ушунун үйүн Толубай банк управляющий Чекошев деген эме төлөп аткан мезгилде үйүңдү бизге өткөзүп бересиң деп уговаривать этип коркутууларга чейин барып атат. Себеби үйү азыркы заманбап салынган үйлөрдөн экен. Азыркы мезгилде бир тиын карызы жок, бирок төлөп атат. Ай сайын 56 миңден акча салып атат Россияда иштеп жүрүп. Ушул мына тагдырларыбыз окшош үчүн ушул аялдын, ушул эненин атын атагым келди. Мен сизден суранармын, Садыр Нуркожоевич, банктар элди ушунчалык кордоп, сиздин элиңизди, журтуңузду кордоп, аябай тебелеп тепсеп салды. Караганда каада кыргыз эли улуу журт элек. Биз пандемиядан да коркпой, каатчылыктан да коркпой, кымбатчылыктан да коркпой, биздин түбүбүзгө кредит жете турган болду. Сактап калыңыз, эл сизге керек. Сиз дайым эл мененмин деп айткансыз. Ошол сөзүңүздү эч качан унутпаңыз. Жаныңыздагы жана жан жоокөрлөрүңүз ушуга окшогон кичинекей нерсе деп тоготпой аткан нерсе акыры түбүнү чоң жарылып кетиши мүмкүн. 6-октябрдагы революцияны сиз жакшы билесиз. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич, ортодогу жанагы ортомчулардан, айрыкча ошо Абдугулов, Майтбасов дегендерди кызмат ордун карап, жана ушул энелердин үнүн, энелердин көз жашын мамлекеттик деңгээлдеги комиссия түзүп карап беришиңизди башымды ийип суранам сизден. Угуп коюңуз энелердин үнүн. Чындыгында жогоруда айтылган проблемалар, жогоруда айтылган маселелер абдан чоң масштабта болуп жатат. Бул жерде келип пресс-конференция берип жаткан, кайрылып жаткан жарандар, булар өзүнүн укугун талап кылган жарандар. Көп болсо бир ошо проблемага түшкөн адамдардын 1-2% түзөт. Көбүнчө азыр жанагы айтылбай, делбей калган маселе көп Кыргызстанда. Ошо проблеманын көптүгү биринчиден бул ушундай жагдайга туш келгенибиздин эң биринчиден себеби бул коммерциялык банктар менен кредит берүүчү уюмдар жарандардын биринчиден финансылык сабатсыздыгынан, экинчиден юридикалык сабатсыздыгынан, үчүнчүдөн болсо ошол орусча билбегендигинен колдонушкан жагдай болуп атат да, абдан өкүнүчтүү. Мен ушул маселеге аралашып баштагандан кийин, ушу комиссияларга катышып баштагандан кийин эмнени көрдүм мен? Биринчиден банктар суроо берип, бир определенный информация сураса, коммерциялык тайна деп туруп эле, банковский тайна деп туруп баштайт да. Банковский тайна бул болсо качан ушу кредит алып жаткан жаран же болбосо кредит алып жаткан бир жеке ишмер өзүнүн канча алып жатканын, канча короп жатканын айткысы келбесе, ал ошол банктык тайна болот, ошол сыр болот да, банктын сыры болот. Бирок бүгүнкү күндө бул жерге келип отурган адамдар, жана могу жерде спискада 60-тан ашык адамдар, булардын баары жогорку сотко чейин соттошуп, баары ачык болуп калган. Канча жолу пресс-конференция берилди, канча жолу информация берилди. Мындан ары мен ошол улуттук банктын жана коммерциялык банктын өкүлдөрүнө айтып кетет элем, банктык сыр дегенде айтпаса. Бул банктык сыр болбой калган. Себеби дегенде ушуну колдонушат да. Бул дагы бир жолу айтып кетем, жарандан юридикалык сабатсыздыгынан. Экинчиден финансылык сабатсыздыгы дегеним себеби дегенде мен банктын мыйзамдарын көтөрүп чыксам, биздин бүгүнкү күндө ушул улуттук банк жана башка да коммерциялык банктар жөнүндө мыйзамдын статьяларында адамдардын укуктары жакшы эле сакталып, жакшы эле корголгон экен. Эң биринчи айтып кетчү нерсе бул жерде мисалы келишим деген жакта так жазылып турат. Улуттук банк көзөмөлдөш керек. Улуттук банктын кыйын юристтери бар. Макул болосуң, юристтери абдан кыйын. Сөз бербейт, талашып, эмелерди комиссияларда эле басмырлайт адамдарды. Экинчиден бул жанагы коммерциялык банктар. Булар дагы
биздин Кыргызстандын территориясында иштеп жаткандан кийин, Кыргызстандын мыйзамдары менен иштеп жаткандан кийин, кыргызстандык жарандардын укуктарын да сыйлаш керек да. Ошондуктан бул проблеманын чечилиши ар бир вопросту, ар бир маселени бирден кылдаттык менен изилдеп чыгыш керек. Себеби дегенде бул жерде жана кредит бергенде бирөөнүн атына кредит алып атат, а үй башканын атында. Мына азыр мына эже айтып атат, мына мындайлар каждый үчүнчү маселе ушундай. Насыя алып атат бизнеске деп. Бирок ипотека берип атат. Туурабы? Ипотека деп оформлять этип атат. Как они имеют право ипотеку оформлять, если бизнеске насыя алып атса? Башка насыя алып атса? Бунун баары атайын ошо сабатсыздыктын колдонуп төбөлөп тепсеген да жарандарды. Ошондуктан бул маселени мисалы 2012 жылы комитет, жогорку кеңештин ушул финансы боюнча комитеттин бул маселе коюлуп комитетте каралып талаптар чыккан. Ал талаптар болсо четко жазылып турат, эмне кылыш керек. Анын бирөө да аткарылган жок. Ошондуктан ошол 2012 жылы каралган комитеттин талаптарын көтөрүп чыгып, ал жака чоң комиссия түзүп, комиссияга көз карандысыз юристтерди, жарандарды кошуп, ар бирөөнү кылдаттык менен карап чыгыш керек. Муну мындай калтырган болбойт. Бул проблема күндөн күнгө өсө берет. Ошон үчүн бул проблемаларды териштирип туруп, мындан ары адамдарды мамлекеттик органдардын биринчиден ошол жерде иштеп турган талабы бул жарандардын укугун коргоо. Бардык эле жарандар финансылык, юридикалык образованиясы болбойт да, билими болбойт. Ошон үчүн мамлекет муну коргоп бериш керек.